Баткен облусунда улуу жеңиштин 76 жылдыгы белгиленди. Бүгүнкү күндө облуста улуу ата мекендик согуштун 4 катышуучусу бар. Алар Эгемберди Абылкасымов, Ашыр Рахматов, Шамши Эшбаев, Шамурат Камалов аталар. Ошондой эле 200 тылдын ардагерлери бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткен шаарынын тургуну улуу ата мекендик согуштун катышуучусу 102 жаштагы Ашыр Рахматов атадан кабар алып, 9 май жеңиш майрамы менен куттуктады. Жана улуу ата мекендик согуштагы жеңиш үчүн сизге чоң рахмат, ыраазычылыгын билдирип жатат. Бардык элдер ар дайым тынччылыкта жашасын. Ал эми согуш жөнүндө ушул ыйык майрам гана эскертип турсун. Өмүрүңүз узун болсун. Обласыбыз жакшы, гүлдөп өссүн, экономикасы жогору көтөрүлсүн, элибиздин аманчылыгы өссүн, байлыгы өссүн. Сен дагы үйүңдө ынтымак ишиңде ийгилик болуп, жакшы даражаң жогору көтөрүлүп болсун. Ана мынау кызматчыларым менен бардыңар өмүрүңөр узун болсун. Облус башчысы согуш ардагерлерине Кыргыз Республикасынын президентинин куттуктоо катын тапшыруу менен резервдик фондунан акчалай белек тапшырды. Белгилей кетсек, Баткен облусунан улуу ата мекендик согушка 20 миңден ашык эр азаматтар аттанып, анын 14.213-ü мекенине кайтпай калган. 6553 жокер жеңиш менен келишкен. Мына жылдан жылга биздин улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин саны азайып баратат. Тилекке каршы Баткен областында 4 улуу ата мекендик согуштун ардагерлери калды. Бул Лелек районунда 1 киши, Баткен районунда, Кадамжай районунда жана Кызылкая шаарында. Мен бүгүн Баткен районундагы 102-ге чыккан улуу ата мекендик согуштун ардагери Аксакалга келип, Кыргыз Республикасынын президентинин куттуктоо баракчасын тапшырдым.